Мына чай кайнап чыкты. Антип минткенче мына сонун кайнап атат. Эми чайды ичкенче камыр даяр болот. Мен менен бирге болуңуздар. Менин казанга жапкан наным кандай чыгат, чогуу көрөбүз. Мына ушинтип каттуу камыр жууруп алдым. 50 грамм сливочный май сүткө жуурудум. Мына ушинтип чоң кылып нанды жасап алдым. Колум карарып чыкты эшикте. Күн ысык болгондугу үчүн. Эми муну казанга апарабыз. Казанга камырды жармаштырып алдым. Мынакей. Эми эмне кылам, көрөбүз эми. Мына ушинтип казанга жапкан наным окшогон жок. Интернеттен көргөн нерсеңди кылайын десең эч качан окшошпойт. Мынакей. Билбейм даамы кандай болду. Бирок даамы өтө ширин. Бирок көрүнүшү жакшы эмес. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.